ак ниет, оюбуз тунук, ниетибиз түз. Бүгүн биз Голбу айылында, Разаковда. Бул жерде биздин Чынара Саттарова эжекебиз өзүнүн мындай пландап койгон жумуштарын ушул Голбу айылында ишке ашырам деген ой максаттары бар экен. Ошон үчүн бүгүн Ак ниет подкастында сиздерге Чынара эже менен болгон ачык маекти тартууламакчыбыз. Ой, Чынар эже, кандайсыз? Как вы? Жакшысызбы? Денсаулык жакшыбы? Как вы? Саламатсызбы? Мен сизге келдим атайын бүгүн. Макул. Рахмат келгениңерге. Кабар алганыңарга рахмат. Ушундай алыска границага кетип калганыма артымдан келип, ушинтип кабар алып. Конечно. Кантип биз эмне иш кылып жүрөсүз деп сурап. Эң жакшы. Чынара айым татынакай, аялдарга күчтен берген, мотивация берген, аялдарды өстүргөн айым катары тааныганмын да мен сиздичи биринчи. Анан эле кайра эле Чынара эже мамлекеттик кызматка жумушка кирди, ал жакта дагы ошо аялдар менен иштеп баштады деген сиздин атыңызды эле укканыбызда биз энергия алышат да аялдарчы баары эле көпчүлүгү. Ошо өзүңүздүн жумушуңуз жөнүндө айтып бериңиз. Баткенге биринчи Баткен шаарында бир 20 жыл алдын барган болушуңуз керек, Мен билишимче. Ошо 20 жыл алдыңкы Чынара менен анан ошо кандай өзгөрүүлөр болуп, азыркы Чынараны айтып бериңизчи мага. Эми ошол эле Чынара. Ошол эле аялдарга дем берген. Анткени биз эми врачтар сөзсүз аялдарга мотивация берип, психология жагынан бир эле ден соолукка эмес, мындай бир ошо ден соолукка байланыштуу, ден соолукка таасир эттүү бул адамдын көңүлү да. Ал көңүл өчпөс үчүн эмне кылыш керек? Ушуларды үйрөтөбүз. Ошентип жүрүп эле ар бир жумушумда кайсы деңгээлде, кандай жерде иштебейин, мен дайыма аялдарды колдоп келатам. Азыр деле мына эми өзүмдүн кыялымды ишке ашыруу үчүн мен ушул өзүмдүн кичине мекениме келип, ушул жерден жолдошум экөөбүз жер сатып алып, ошол кыялым Кыргызстанда биринчи лечебное голодание деп коет, ошонун санаторийин курууга. Бул дарылоочу орозо деп мен буну ат коюп койгом. Ал Кыргызстанда бизде санаторийлердин саны көп, түрү көп, бирок ушул багытта жок. Ошону курууга азыр бел байлап келип, бир жылдан ашык. Азыр биз границада, ошо Лейлекте, Разаков шаарга караштуу Голбу айылында ошону курабыз деп азыр алектенип атабыз. Мен былтыр январда келдим беле, январдын башында келдим беле. Ошондо келгенде Голбу айылында Баткен шаарына барып иштеген эле жумушуңуз айылдагы аялдар менен гимнастика жасап, ошол нерсени көрүп кеттим да. Бул жерде сиз эмнени байкадыңыз? Биздин айылдагы айымдарга ошонун маанилүүлүгү, баалуулугу керекпи? Керек болсо эмнеден арылтат? Кандай жардам берет? Сиз келип баштаган ошо курстарды өтүп баштагандан кийин сизге келген айымдардын өзгөргөнү тууралуу айтып берсеңиз. Шартка жараша биз баягы кышта элдерде иш аз болот, анан бош болуп калат. Ошон үчүн кышта өткөрүп аттык. Жазда аябай менин да жумушум көп болуп, биякта стройка, биякта выезддар болуп атып, азыр бир аз токтоп калганбыз, бирок ошол убакта деле мен байкадым. Кыз келиндер өзгөрө баштады да. Кандай жагынан өзгөрдү? Биринчиден алар энергиясы көбөйүп, бирдемке иштерди кылгысы келип, идеялары келип, мындай бир предпринимательство ачкысы келип, даже өздөрү ушинтип айтып атты. Мен айтып кетейинчи, мен практикадан ушу сиздин эмелериңизге катышып баштаганда эле өзүмдү сүйүп баштайт элем да. Да. Ошол нерсе болуш керек айылдагы аялдарда деле. Да, албетте мен сөзсүз аялзаттын аял болуу касиеттериге дагы үйрөтөм. Анын бири ошол өзүн сүйүү. Ар бир аял өзүн сүйсө гана дүйнө өзгөрөт да, үй бүлөң өзгөрөт, балдарың өзгөрөт,
жолдошу өзгөрөт, жолдош жоктор жолдош табат. Анткени качан гана адам өзгө кам көрсө, энергиясы ошого жараша өзгөрөт дагы, ал окшошту тартат. Бул кванттык физиканын закону. Муну кааласаң, каалабасаң бул иштеп турат. Бул ааламдачы подобное притягивает подобное. Ошон үчүн энергиясы көтөрүлгөн адамдын албетте адамдар аны жакшы көрө баштайт. Ага жакындай баштайт. Адамдын мындай маанайы ачылат. А маанайы ачылса, көп нерсең уже өзгөрө баштайт. Ошондойлорду байкадык. Дагы мен айтам, баягы токтоп калсак эле кыздар уже чала баштайт. Качан баштайсыз? Чынарчы барайык депчи. Кийин окуучу кыздарга өткөрө баштадык. Айылдагы түйшүктөн арылышат, Да, 1 саат болсо дагы 2 эс саат. алышат. Келип эс алышат. Жакшы сөздөрдү укканга даже кээ бирлер айтат да, тансаңыздан дагы сиздин сөзүңүздү уккубуз келет деп келишет да. Ошо анткени мен жөн эле өткөрбөйм, обязательно ар бир сабакта кичине болсо дагы кеңештерди берип, психологиялык ыкмаларды үйрөтүп кетем. Андан кийин окуучуларга да өткөрдүм. Анткени ого болгон себеп менин бир кайним Азамат ушул айылда өз ыктыяры менен Акжол Махмудовду айылдан чыгат да. Акжол Махмудовго окшогондорчу. Ал өзүнчө балдарды машыктырат. Ушул жерден мен барестерди чыгарам, ушул жерден мен спортсмендерди чыгарам дүйнөлүк деңгээлде депчи. Ал баланы колдош керек. Чындыгында колдош керек. Анткени азыр бүт жаштар шаарга кеткенге, Россияга кеткенге аракет кылат. А бул баланын ата-энеси Бишкекте жашаса дагы, мен Бишкекте жашабайм, мен айылга барып жашайм, Олбодо жашайм деп кайтып келген да бала. Сиз турбайбы? Да, мага ошо. Болсо мен деле үйүм жайым Бишкекте. Азыр институттагы ишим жайда, барсам деле азыр ректор алат жумушка, бирок мен Олбодо жашайм. мен жок, ушул мамлекеттик кызматта иштегенден кийин менин патриоттук сезимдерим кандайдыр бир күчөдү. Анткени өз көзүм менен көрүп аттым элдин жашоосун, элдин көйгөйүн, границадагы кыйынчылыктарды. Ошон үчүн мен ушул границада кичине болсо дагы салымым кошулсун. Кичине болсо дагы ушул жердеги аялдарга, деги эле элдерге, ден соолугга, башка жагга пайдам тийсин. Мен буга чейин кан басымым 200ге чейин чыгып кетчү. Ошондо 1-декабрда келдим. 7 күндүк немени голоданияны өткөрүп, кайра эле 2021 жаңы жылда 9 күндүк каникулда кайра дагы келгем. Келип экинчи жолу өткөргөм. 2021 кыйналбадым да, давлением көтөрүлбөдү. Стресс, депрессиядан арылуу үчүн ушул аэробикага өзүмдү мындай жаңы сапаттарымды ачуу үчүн ушул аэробикага келип катышып жүрөм. Мен 7 күнлük голоданияда раса өзүм запорым, эбитимде пиче догларым yaxshi bo'lib, tiniq bo'lib keldim. Undan keyin intervalli голодание qildim. Hozir yaxshi ancha. Zaporim bo'lmaydi, Xudoga shukr. 2 kun yaxshi yurasi, 3-kun sal qiynalasiz, 4-kun undan keyin o'tib ketadi. Shunda вообще zerikkanimiz yo'q. Fizkultura qildik, massajlarni oldik, mazza qilib, aralarni cho'qtirdik. Xullas zerikkanimiz yo'q. Shunday mazza qilib yurdik. Chinarajaga katta rahmat. Siz өзүңүзгө окутуп чыгарбай атасыз да? Издеп атам. Эми өзүм келгениме 1 жыл болду. Албетте врачтарды дагы издеп атам. 2 врачты иштетип көрдүм. Баягы үй бүлөнүн шартына жараша ушу көйгөйдү азыр эле айтып кетейин. Бардыгынын күйөөлөрү койбойт. Ушул проблема бизде качан токтойт билбейм. Болбосо ушунчалык мен жакшы врачтар. Бири азыр жакында бир аз иштеп кетти. Күйөөсү иштебейсиң дейт. Болду. Эми үйрөтүп, эми аны мындай көндүрүп, аябай болсо мен акчаны да жакшы төлөп атам, айлыкты да жакшы төлөп атам. Ошентип шакирттерди чыгарайын десем эле көз караштарыбыз барган сайын караңгылыкка кетип атат, чындыгында. Кантип чыксак болот? Үй бүлөлүк өнүгүү бул дайыма арабаны бирге алып жүрүүгө үй бүлөдө туура мамиле болуш керек. Аял дагы иштеш керек. Аял иштеген сайын аял күчтүү болот. Анткени үйдө отурган аял ал барган сайын
турмуштун кызыкчылыгына кызыкпай калат. Анткени үй жыйыш, тамак кылыш, үй жыйыш, тамак кылыш. А эгерде бир жерде иштесе, ал буга дагы жетишет. Анткени тез кылып, тез бүтүргөнгө аракет кылат. И жумушуна барып келет. Өзүнүн потенциалын көтөрөт, өзүнүн. Чынар эже азыр ушул Голбодо азыр биз келип көрдүк да, мына 3 кыргыз үйүңүз бар экен, сонун оформлениясы аябай жакшынакай экен. Ушул жерде азыр кандай иш-чаралар өтүп атат, эмне өткөрүп атасыз? Ошол тууралуу дагы айтып берсеңиз. Бул жерде чоң эс алуу жаштар үчүн, деги эле эл үчүн Супара сыяктуу, Дасмия сыяктуу этно борбор курулат. Азырынча чекесинде 3 боз үйдү бүткөнбүз. Бирок ушул 3 боз үйдү бүтүп алып эле жумушту баштаганбыз. Bundan başka bu yerde çoğun 260 orundu restoran yurtta. Даже зоопаркка чейин курабыз деген пландарыбыз бар. Анан гостевой домдорду, гостиницаларды и, конечно же, санаторийдин бир чети чекеде болот. Ал жерде уже ошого жараша шаймандар болот да, имараттар. Азырынча чекесини бүтүрүп алып иштеп атабыз, уже заказдарды алып атабыз. Негизинен бул жерде кичи тойлорду өткөрүп атабыз. ЗАГС аябай ыңгайлуу, ошон үчүн сүйүү аллеясы ошо жаштар үчүн. Буларга дагы азыр заказ бергенбиз, фотозона атайын, ушундай 3D форматтагы болгон аккуулар, дагы бирдемкелер, художниктер, скульпторлор иштеп атат. Жаш балдар үчүн шарттарды түзүп атабыз, игровой, бассейн. Деги эле мындай чоң бир эс алуу борбор болот. Бир кичинегене килем цех курайын деген оюм бар. Ал келген адамдар ушу Лейлекте, мисалы, килемди көрбөгөндөр кантип курулганын мастер-класс өзү да токуп көрүп кетет. Рахмат, ийгиликтер коштосун. Эмки буюрса кийинки келгениңизде ушул сиз пландаган иштериңиздин 2-3 тепкичи аткарылып, биз дагы келип кетели. Гүлбарчын, дагы бир жолу сизге ыраазычылык билдирем. Кабар алып, алыстан келип, интервью маек алып, дагы мындан дагы жакшы ийгиликтерде, жакшы күндөрдө көрүшөлү. Рахмат. Рахмат. Бар болуңуз. Ак ниет, ачык багышлашуу.